Мына ушул эки өрдөккө 19 апрелде тооктун жумурткаларын бастырган болчумун. Бүгүн 9 майда 20 күндө ачыла баштады. Бирок булар азыр бир жумуртканы дебелеп алыптыр. Ошондуктан жөжө өлүп калды тумчугуп. Азыр утургу анда жумуртканан чыга баштагандарына сразу лампочканын астына коюп атам. Баарын бүгүн силерге көрсөтүп кетем. Лайктан басып, подписка кылып кетиңиздер каналга, комментарийде өз оюңуздарды калтырыңыздар. Бул каналда реклама бар. Ушул экрандагы номерге жаза бересиздер реклама үчүн. Мына ушул чөжөлөр ушинтип ачыла башташты. Мына чөжөнү тумчуктуруп алыптыр. Деп ачылганда майдалап жибериптир, өлүп калыптыр бүгүн саар. А мыналар мынтип чыга баштады. Бир 20 мүнөт өтүп калды. Бир чөжө мынтип уже толугунча эле айланып бүттөйүн деди. Ушундай айланып бүткөндөн кийин мынусун алып салып өзү чыгат. Алыш чөжө экен. Бул эки болсо ошол бойдон эле, бирок ичте тирүү. Мына чөжө өзү ачылды. Бул болсо чыга албады деп буга жардамдашып жибердим. Бир кара, бири ак. Секин чыга баштап атат. Мына чөжө чыгып алды. Мына жумуртка. Май 8 чөжө чыкты. 6-10 бутуда парты бар. Полу брама, эки болсо жөнөкөй, ашейки. Эгер ушундай кылам дей турган болсоңуздар, үйдө болгонуңуздарда кылыңыздар. Анткени өрдөк тооктун чөжөлөрүн чокуп салат экен, дебелеп таптап, мындай дебелеп салат экен, чокуйт экен. Ошондуктан отургусун алып, ушундай лампочканын астына коюп турууга туура келет.